Кыргызстанда медицина жана фармацевтика адистери профессионалдык ишмердүүлүгү менен алектенүүгө уруксаат алышы үчүн аларды милдеттүү түрдө аттестациядан өткөрүү чарасы киргизилүүдө. Аттестация техникалык прогрессти эске алуу менен жаңы стандарттар боюнча iTest платформасында смартфон, планшет же компьютер аркылуу өткөрүлүп жатат. Ранее нашим приказом было добровольное. Мурда биздин буйрукка ылайык медицина кызматкерлери өз ыктыяры менен каалоосу боюнча квалификациялык категория алыш үчүн аттестациядан өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болчу. Бирок бул жылдан баштап медицина кызматкерлери квалификациялык категория алыш үчүн милдеттүү түрдө окуп аттестациядан өтүшү зарыл деген чечим чыгардык. Квалификациялык категорияга жыл сайын 50 кредит саат окуудан өтүү абзел. Бардыгын кошкондо 5 жылда бул 250 саатты түзмөкчү. Медицина жана фармацевтика кызматкерлери кесипкөй ассоциациялар өткөргөн конференцияларга, семинарларга жана квалификацияны жогорулатуу курстарына катышып, керектүү кредит сааттарды топтой алышат. Кредит сааттарга өз кесиби боюнча басма сөз каражаттары менен иштешүү жана башка билим берүү жаатындагы иш-чаралар кирет. Еще одним основным моментом является... Дагы бир маанилүү жагдай бүгүнкү күндө Саламаттык сактоо министрлиги аттестацияны өткөрүү милдеттерин кесипкөй ассоциацияларга жүктөгөн. Ассоциациялар документтерди чогултуп, карап чыгып, топтолгон кредит сааттарды текшерүүгө жооп берип, аттестациядан өтө турган адистердин тизмесин түзүшөт. Андыктан өз адистиги боюнча кесипкөй ассоциациянын мүчөсү болуу абдан маанилүү. Ал эми тестирлөө процессин Саламаттык сактоо министрлиги 2 тиешелүү ассоциацияга бөлүштүргөн. Алар Кыргыз медициналык ассоциациясы жана Медайымдык иштин адистеринин ассоциациясы. Как только срок приходит или кто-то не имеет Мөөнөтү келип калса же буга чейин аттестациядан өтө элек болушса 250 саатты топтогонго милдеттендирилишет. Мисалы, мен хирургмун. Өз алдынча барып документ топтоп, анан келип өткөрүп кое албайм. Мен сөзсүз кесипкөй ассоциациянын мүчөсү болушум шарт. Мен хирургмун, андыктан мен хирургиялык коомдун мүчөсү болуп катталам. Андан соң онлайн же телефон аркылуу же электрондук почта менен болбосо бетме-бет барып, кесипкөй ассоциациянын катчысынан кандай документтер керек экендигин билишим зарыл. Ушул эле жоболор документтерди топтоо жолу жана документтердин тизмеги Саламаттык сактоо министрлигинин сайтынын аттестация бөлүмүндө жарыяланган. На сайте Министерства здравоохранения в разделе аттестация. Аттестациядан өтүү үчүн кесипкөй ассоциациянын катчысы менен байланышып, жетекчинин атына жазылган арызды берип, паспорттун, дипломдун, адистик сертификаттын, эмгек китепчесинин жана квалификациянын жогорулатуу боюнча курстардан өткөндүгүн тастыктаган документтердин көчүрмөсүн тапшыруу абзел. Мурун тест бериш үчүн аймактардан келип документтерди тапшырышчу. Албетте, катчы кандайдыр бир каталарын тапса, алар кайра кетип, кайра келип жүрөр эле. Биринчи күнү алдын ала тестирлөө өтсө, экинчи күнү тесттин өзүн тапшырышат эле. Кызматкерлер бул маалда туугандарыныкында же мейманканаларда жашаганга аргасыз. Бардыгы аяктаганда үйлөрүнө кайтышат. Мен эсептеп көрсөм, буга орточо 1 жумалык убактысын сарпташат экен. Жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып, медицина кызматкерлери мындан ары борборго келип убара болбойт. Аттестациядан өтүү үчүн муктаж болгон документтердин баарын электрондук почта аркылуу жөнөтүү мүмкүн. Плюс у этого положения тоже то, что человек... Бул жобонун дагы бир артыкчылыгы, эгер адис биринчи же экинчи категорияны алгысы келбей, андан жогоркусуна ээ болууну көздөп, бирок муктаж болгон суроолордун топтомуна жооп бере албай, экинчи категорияны эле алып калса, ал жобо боюнча жарым жылдан кийин кайрадан аттестациядан өтө алат. Бул убакта даярданып, кайра сынактан өтүп, каалаган категориясына ээ болот. Желаемую категорию. Бул кандайча ишке ашат? Белгиленген күнү тесттер эртең мененки 9-дан тартып, кечки 9-га чейин жеткиликтүү болот. Тестирлөө 120 минутка созулат. Мисалы, Чүй аймактык оорукананын төрөт бөлүмүнүн башчысы Анара Иманалиева иш ордунан эле тест тапшырууда. Дарыгер бардык документтерди алдын ала чогултуп, интернет аркылуу кесиптик ассоциацияга жөнөтүп койгон. Ал токмокто иштегендиктен Бишкекке барып келгенге убактысы жок. Ассоциациянын катчылыгы документтерди текшерип чыгып, Анара Иманалиеваны тизмесине киргизип, андан соң тестирлөө күнүн белгилеген. Тесттин өзү 100 суроодон турат. Мне понравилось, что очень время расширено, можно сказать, с 9
утра даже. Кенен убакыт берилгени жакты. Эртең мененки 9-дан кечки 9-га чейин. Башкача айтканда, бул убакта тесттен бөлөк иштерди бүтүргөнгө да үлгүрөт экенсиң. Мен жумушка келип, бардыгын кыдырып чыгып, иштеримди жайгарып, анан түштөн кийин жай баракат отуруп алып, ыңгайлуу шартта эшикти бекитип алып, шашпай тест тапшырдым. Менимче бул өтө маанилүү. Дагы бир жакшы жери сынакта менин акушер-гинеколог экеним жана төрөт залында стационарда иштерим эске алыныптыр. Андыктан акушерлик адистик боюнча суроолор көп болду. У меня было больше вопросов именно по акушерству. Орто билимдүү мед кызматкерлерде тагы ушундай жол менен онлайн платформа аркылуу тестирлөөдөн өтүшөт. Мира Куленбекова 30 жылдан бери Түп районунда эмгектенет. Азыр ал кабыл алуу бөлүмүнүн медайымы. Тестирлөөнү медайымдык иштин адистеринин ассоциациясы өткөрүп жатат. Мира Куленбекова тапшырмаларды иш ордунда эле түшкү тыныгуу маалында аткарууну туура көрдү. Компьютери жок болгондуктан суроолорго смартфон аркылуу жооп берүүдө. Системага кирүү үчүн логин менен сыр сөздү мурдараак жөнөтүп коюшкан. Ай-тест тутумуна көнүп, аны жакшы түшүнүш үчүн алдын ала тестирлөөдөн өтүп, күчүн сынап көргөн. Ай-тест менен биз тест бердик. Бұл ай-тест бізге аптан жакты, ыңгайлуу система экен. Эч жакка Бишкекке барбай эле, бияктан иштеген ордубуздан же үйдөн каалаган жерибизден бере алсак болот экен бул тестти. Ошонусу менен ыңгайлуу. Бир жагынан бул во-вторых, уже экинчи жагынан Бишкекке да барбайсың, акчаңды үнөмдөйсүң, убактың да кетпейт экен. Бул ай-тест менен берген бизге аптан ыңгайлуу система экен, аптан жакты. Тесттик тапшырмалар жаңы форматта болот. Алар медицина кызматкерлеринин күнүмдүк тажрыйбасында кездешкен клиникалык учурлардын жана практикалык кырдаалдардын негизинде түзүлгөн. Ар бир тесттик суроого жооптордун 5 варианты сунушталат. Бирок алардын бирөө эле туура болот. Сөзсүз видеокамера болушу шарт. Тест учурунда мед кызматкерлер өзүн көрүп турат. Камера тарткан сүрөттөр автоматтык түрдө тестирлөөрүнүн жыйынтыгына тиркелет. Бул кызматкер суроолорго жооп берип жатканда башка адам көмөктөшпөгөнүн айкинелейт. Ай-тест тутуму адамдык факторду толугу менен жоёт. IT-адистер тизмелерди түзүп, ассоциациялардын катчылары менен бирдикте тесттин күнүн белгилешип, платформага киргенге жардамдашышып, техникалык маселелерди чечишет. Тесттердин жыйынтыгын көргөнгө алардын мүмкүнчүлүктөрү жок. Сынактын акыркы көрсөткүчтөрүн эч ким өзгөртө албайт. Платформа ай-тест хороша тем, что она Ай-тест платформасынын артыкчылыгы бул анын адаптивдүүлүгүндө. Ага телефон, ноутбук менен планшет аркылуу да кирип иштесе болот. Сайтка Кыргызстандын каалаган бурчунан кире аласыздар. Негизгиси жакшы интернет болсо болду. Алыс жашагандарга аттестациянын өзүнө кирүү эч кандай кыйынчылык туудурбайт. Для них не проблема зайти на саму аттестацию. В течение, возможно, 2-3 лет 2-3 жылдын ичинде мед кызматкерлер аттестациядан өтүп, муктаж болгон сааттарды топтогонго үлгүрүшү үчүн аларга кандайдыр бир жеңилдиктер каралат. Кокус аттестациядан өтпөй калышса, жумушунан айрылып калуу коркунучу туулат. это будет риск вообще быть недопущенным к работе. Поэтому он должен просто подготовиться на темы, которые вот на сайте Минздрава тоже уже есть, на там определенные. Андыктан Саламаттык сактоо министрлигинин сайтында жайгаштырылган тиешелүү адистиктерге бөлүнгөн темалар боюнча даярдануу зарыл. Бул темалар биздин кесипкөй стандарттарга жараша түзүлгөн. Башкача айтканда, медайымдык иштин адистерин мисал катары алсак, аларга медайымдар билгенге милдеттүү болгон темалар гана берилет. Керектүү адабият көрсөтүлөт. Суроолор жазылып, ошол суроолорго даярданып, адабиятты окуп коюу жетиштүү. Ай-тесттеги суроолордун баары силердин ишиңерге байланыштуу болот.